ишенканага. Мен койка уюмунун жергиликтүү консультанты болом. Бүгүнкү онлайн семинарга кош келиңиздер. Бүгүнкү семинарда мен картошканын негизги илдеттери, зыянкечтери, алардын өзгөчөлүктөрү, аларга каршы агротехникалык жана биологиялык коргоо ыкмалары жөнүндө сиздерге маалымат берип кетем. Негизинен илдеттер үчкө бөлүнөт. Булар вирустук, козгарындык, бактериялык болуп, бул илдеттер жана зыянкечтер жөнүндө бири-бирден карап кетебиз. Биринчиден фитофториоз илдети жөнүндө айтып кетейин. Фитофториоз илдет бул козгарындык илдет. Дүйнө жүзүндө кеңири таралган эң маанилүү илдет болуп саналат. Бул илдеттин таралышы жана өтүшү үчүн оптималдуу температура 18 жана 23 Цельсий градус. Ал эми оптималдуу нымдуулугу 90% болуш керек. Жан аябай жааганда же суу көп бергенде, аба ырайы нымдуу, салкын болгондо жалбыракта фитофториоздун белгилери пайда болот. Кийин бул белгилерден споралар жаан жана шамал аркылуу топуракка өтүп, башка жанагы таза түмөктөрдү жуктурат. Белгилери мисалы жалбыракта күрөң налеттер пайда болот. Башка козгаргандан айырмаланып, бул фитофториоздо жалбырактын ылдыйкы бетинде аксымал белгилер пайда боло баштайт. Түмөктө чирик башка козгарганга салыштырмалуу чирик нымдуу болот. Кандай агротехникалык ыкмалар колдонулат? Биринчиден туруктуу сорт тандоо керек. Ошондой эле таза сертификаты бар, тыгыз үйрөндү отургузуп атканда тыгыз отургузбаш керек. Сөзсүз жер котоштуруу талап кылынат. Топурак суу өткөрүү жөндөмдүүлүгү жогору болгон жеңил топуракта отургузуу керек. Ашыкча жер семирткичин бербеш керек. Өзгөчө кечинде жана эртең менен сугаруу зарыл болот. Ошондой эле түшүм жиналгандан кийин кургашы керек. Кийинки козгарын бул альтернариоз. Альтернариоз фитофториоздон айырмаланып, бул тескерисинче ысык, кургак аба ырайында жакшы өрчүйт. Патоген негизи алсыз өсүмдүктөрдүн илдети болуп саналат. Өзгөчө өсүмдүк стресс болгондо, мисалы аябай күн ысык болгондо, жер кургак болгондо, суу жетишпегенде, азот жер семирткичи жетишпегенде же болбосо ар кандай жанагы зыянкечтер менен жабыркаса, бул илдеттин өрчүшүнө жакшы бир таасир берет. Белгилери болуп, берки фитофториоздон айырмаланып, жалбыракта тоголок, кургак мындай спираль сыяктуу белгилер пайда боло баштайт. Кийин аябай каттап кеткенде өсүмдүк толугу менен саргайып кетет. Ал эми түмөктөгү белгиси бул чирик, кургак болот. Бул илдетке каршы агротехникалык ыкмалар болуп, бул стрессти азайтуу, убагында сугаруу, азот жер семирткичин берүү, туруктуу сортторду колдонуу, жер котоштуруу болуп саналат. Төмөнкү слайдда органикалык айыл чарбада уруксаат берилген химикаттар көрсөтүлгөн. Мисалы Европанын стандарты боюнча 1 гектарга бир жылда 6 килограмм жез бергенге уруксаат берилет. Бул жезди сөзсүз кечинде же болбосо эртең менен чачуу зарыл. Болбосо жалбыракта калган тамчылар, жездин тамчылары күндүн нурунан күйгүзүп салат. Бул жерде Кыргызстандын базарында бар болгон дарылардын тизмеси берилген жана бул органикалык айыл чарбада уруксаат берилет. Таблицада дарылардын таасир берүүчү заттары, колдонуу нормасы, канча суу керектелет, ошондой эле кайсы убакта кандай түрдө бериш керек жөнүндө маалымат таблицада көрсөтүлгөн. Кийинки козгарын илдет бул ризотониоз. Биздин региондордо аябай таралган.
Товардык көрүнүшүн 60% чейин бузушу мүмкүн. Аябай зыян келтирген илдеттерден болуп саналат. Өзгөчө муздак топуракта отурса же убагында жиналбай кеч жыйналса, ошончолук ризоктонус менен жугушунун риски чоң болот. Белгилери мындай которсумал сыяктуу, бул кийин жууганда бул белгилер кетпейт. Агротехникалык ыкмалары болуп кайра эле жер которуштуруу бедеден кийин отургузулбашы керек, анткени бул илдет сафровит илдети болуп саналат. Башкача айтканда өсүмдүктүн чидилгелери менен тамактанат, азыктанат. Үрөндү отургузууда биринчи аны өндүрүп, анан кийин жылуу топуракта отургузуу зарыл жана түшүмдүү убагында жыйнаш керек. Кийинки кооз-карын фузариум, башкача айтканда кургак черик деп атап да койсо болот. Булар жогорку температурада жана жогорку нымдуулукта жакшы өчүйт. Илдеттин белгилери көбүнчө сактоо учурунда көрүнө баштайт. Белгилери болуп черик кургак болот, үстүңкү ак меселери көрүнүп турат. Түмөктөр мындай кармаганда катуу, анан жеңил болот. Агротехникалык ыкмалары болуп, бул илдет түмөктө жана топуракта сакталгандыктан сөзсүз жер которуштуруу керек жана таза үрөндү колдонуу керек. Түшүмдү жыйноодо, ташууда жана сактоодо түмөктөрдүн жабыркашын азайтуу керек. Мисалы, түшүмдү сактоодо температуралык режимди жана вентиляцияны туура кармоо зарыл болот. Сөзсүз кампаларды сактоодон мурда дезинфекциялаганды унутпаш керек. Кийинки слайдда биопрепараттар берилген. Бул препараттар менен үрөндү отургузгандан мурда обработка кылса да болот, ошондой эле вегетация мезгилинде иштетсе да болот. Бул биопрепараттар микроорганизмден жасалган препараттар. Кийинки илдеттер булар бактериалдык илдеттер. Бактериалдык илдеттер коз-карын илдеттерден айырмаланып, булар илдетсиз жана жаракаты жок түмөктөрдү инфекциялабайт. Бул микроорганизмдер өзгөчө зыянкечтер же болбосо ар кандай агротехникалык шаймандар, бычак, ошондой эле сактоо убагында, ташуу учурунда башка таза түмөктөргө жугушу ыктымал. Эмне себептен бул кара шыйракча илдети деп коет? Анткени бул илдетке жугулган картошканын сабагы, тамыры кара налетторду пайда кылып, кийин карайып кетет. Ал эми түмөгү болсо сактоо учурунда нымдуу былжырак чириктерди пайда кылат. Бул жерде эки бактериалдык чирик көрсөтүлгөн, шакекче чириги жана күрөң чириги. Экөө тең карантиндик объект болуп саналат. Экөөнүн айырмасы шакекче чиригинде бул шакек сымал түмөктө белгилер пайда боло баштайт. Бул белгилер мындай мутный сыяктуу эксудаттарды пайда кылат. Ал эми күрөң чириги болсо ак мындай клей сыяктуу суюктарды пайда кылат. Кийинки жөнөкөй котур бул бактериалдык котур болуп саналат. Өзгөчө сактоочу жайларда инфекция өнүкпөйт. Котур айрыкча кургак ысык мезгилде жеңил кумдуу жана айкыташтуу топурактарда активдүү болот. Анын өнүгүүсү жаңы кыктарды киргизүү менен күчөйт. Агротехникалык ыкмалары болуп, сөзсүз жер которуштуруу, кайра эле таза үрөндү колдонуу. Ошондой эле эң негизгиси бул сактоочу жайларды, ошондой эле жанагы шаймандарды, бычактарды дезинфекциялап туруш керек. Сактоонун оптималдуу шарттарын кармоо, мисалы температура, нымдуулукту, отургузуудан мурун түмөктөрдү антибактериалдык препараттар менен да дарыласа болот. Бул слайдда дарылоого керектүү болгон биопрепараттардын тизмеси жазылган. Кийинки бул эң маанилүү зыянкечтерден болуп зым курту болуп саналат. Бул зым курту бир гана картошкага зыян алып келбестен көп культурага зыян алып келет. Өзгөчөлүгү 3 жылдан 5 жылга чейин жашайт. Эң зыян алып келген фазасы бул личинкасы. Личинкасы дагы имагасы дагы кышында 20-30 сантиметр тереңдикте кыштайт.
өзгөчө мындай көп жылдык беде отурулган жерде көп таралат. Ошондуктан бул бедеден кийин 2-3 жылдан кийин гана картошканы отургузуу сунушталат. Булар ото чөптүн тамыры менен жазында тамактангандыктан өзгөчө ажырык менен сөзсүз бул ажырык жана ото чөптөрдү жок кылыш керек. Ар кандай агротехникалык мероприятияларды жүргүш керек. Мисалы дискалоо күзүндө октябрдын аягында 30 сантиметр тереңдикте жерди терең айдоо. Ошол учурда кыштаган имагалар менен личинкалар сууктан тоңуп өлүшөт. Ал эми жазында болсо бортпоңдотуп жерди культивация менен айдаганда ошол топуракка таштаган жумурткалар күндүн нурунан кургап өлүшөт. Колорадо коңузу негизи вегетация учурунда зыян берет. Бул Колорадо коңузунун 4 фаза личинкасы болот. Эң көп зыян алып келгени бул 3 менен 4 фаза. Ошондуктан 1 жана 2 фазасы пайда боло баштаганда гана уже обработка кыла башташ керек. Бул жерде керектүү биопрепараттардын тизмеси жазылган. Мисалы битоксибацилин, бул бациллус турингенс бактериясынан жасалган препарат. Сөзсүз кургак шамал болбогон же эртең менен жана кечинде бул биопрепараттар менен обработка кылыш керек. Бул слайд биздин WhatsApp группага таратабыз, ошондой эле Facebook'ка да таратабыз. Кийин сиз бул слайдтан биопрепараттардын аттарын карасаңыздар болот. Ошондой эле кайсы убакта кандай норма менен берилиш керек, ушул жөнүндө информацияны алсаңыздар болот. Эгер кандайдыр бир сурооңуздар болсо, WhatsApp группага жазып, биз аларды чогултуп, кийин топтоп туруп сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз.